Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар. Назарыңыздарга Ош шаарынын 13 кабаттуу үйдүн 6 кабатынан 2 бөлмөлүү ремонту бүт элек үйдү сунуштайбыз. Толук дареги Амир Тимур көчөсү 9А, эски аты болсо Калелин көчөсү, барыңыздар билесиздер. Сол жагыбызда Сулайман тоо жайгашкан. Жол жаңыдан эле асфальт төшөө иштери бүттү. Андыктан шашылыңыздар. Үй абдан арзан баада сатылууда. Баасын болсо аягында айтам. Видеонун аягында айтам. Көчө тарапта үйдүн 1-2 кабаттары соода үйлөрү жана чоң маркет дүкөндөр бар. Мынакей. Таштанды таштоочу жайы дагы короодо сыртта. Мынакей көрүп турасыздар. Үйдүн короосуна бейтааныш адамдар кире албайт. Үйдүн короосун 24 саат 7 күн бою охрана жана видео байкоонун көзөмөлүндө чип системалары орнотулган. Үй жалпысынан 6 блоктон турат. Үйдүн короосуна балдар ойночу жайы кенен. Үйдүн короосу жашылдандырылган. Балдар ойночу футбол аянтчасы да бар. Буюрса жакшылык жамандык той маарекелериңизде 3 очокто каралган. Аны менен да кошо тааныштырып кетейин. Мынакей. Казаны бар. Самоору бар. Мынакей отту жагаз, буюрса бай. Биздин үйүбүз Б блокто жайгашкан. 13 кабаттуу үйдүн 6 кабатында. Анда эмесе саякатыбызды үйдүн ичине да баштасак. Лифттен жогору көтөрүлгөндө оң жакка бурулабыз. Оң жакка бурулганда биздин бөлмө маңдайдагы бөлмө болот. Коңшуларыңыз келип жашап баштаган. Эшикке келе турган болсок, эшиги толугу менен брондолгон. Күтүү залы аябай кенен, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерге мебель орнотуп алсаңыздар болот, эмеректерди. Электр шаймандары тартылган, электр чогулары тартылган. Киргенибизде оң жактагы биринчи бөлмө, оң жактагы бөлмөбүз конок үй. Конок үйү да кенен, электр чогулары тартылган. Конок үйдүн терезеси түштүк тарапты жана короодо балдар ойночу аянтты карап турат. Үйдүн тех паспорту бар, техникалык паспорту бар. Конок үйдөн чыксак, андан кийинки бөлмө ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүнө да газ түтүктөрү орнотулган. Борбордук бардык коммуникацияларга уланган, желдетүү системаларынын ортулары каралган. Мынакей бетондун тунманын элүү жондугун караңыз. Аябай үй жогорку сапатта курулган. Мынакей. Ашкана бөлмөсүнүн терезеси да түштүк тарапта жана балдар аянтчасын карап турат. Анда эмесе кийинки бөлмөгө саякаттасак. Үй толугу менен газоблок дейбизби? Ошо менен орнотулган. Эшиктен бет маңдай келгенде оң жакта ажаткана бөлмөсү, бир аз караңгы болуп калат экен. Сарылчылыгы жок, көп тартыштын. Ал сол жагына кире турган болсок, мынакей. Бул жер жуунуп тарануучу бөлмө болот. Ашканага каршылаш кийинки бөлмөбүз, уктоочу бөлмө, эшиктен киргенде сол тарапта болуп калат. Уктоочу бөлмөбүздүн терезелери түндүк тарапты жана Оштун символу болгон Сулайман тоону карап турат. Көрсөңүздөр болот, панорама абдан жакшы көрүнөт. Мынакей. Терезелери жаңыдан орнотулган, жогорку сапатта. Сыртта унаа токтоочу жайлары кенен. Мынакей. Жаныңызда мечит бар, буюрса. Үй жакшы жайда жайгашкан. Үйдүн электр чогулары бардыгы орнотулган. Үйдү ремонттойсуз, көчүп келип жашай бересиз буюрса. Үйдүн жалпы аянтына келе турган болсок, үйдүн жалпы аянты 92,5 метр квадраты түзөт. Ал эми баасына келе турган болсок, үйдүн ар бир метр квадраты 750 акш доллары менен эсептелүүдө. Андыктан биздин каналга катталыңыз. Мага жакты деген баскычын басыңыз, ой пикир калтырыңыз. Бизди күзөтүп туруңуз, кийинки видеолорубузду күтүңүз.
видео менен бөлүшүп койсоңуз да болот.